Рахмат. Biz bu makuldaşını kolдайбыз, бирок учурдан пайдаланып, энергия холдингдин башчысына суроомда. Бизде азыр чакан кестерди жана ишкерлер куруп атпайбы? Бирок көпчүлүгү жана майнинг фермаларга мындай максат коюшканда ошолор менен иштешебиз деп. Элге көпчүлүгү сатпай атат, анткени арзан. Бизде Кыргызстанда мына суу Кудайга шүгүр да, токтогул кесин албаганда, жанагы айылдарда, жерлерде. Ошону сиздер демилгелеп, ошол жерге чакан кестерди куруп, ошол майнинг фермаларга уруксат берип, тарифти, электр энергиясынын баасын майнинг фермаларга 10 сомго чейин көтөрүп койсо эмне болот? Ушундай сунуш жөнүндө ойлонуп көрдүңөрбү? Инвесторлор да келмек, акча да түшмөк, чакан кестер да курулуп калмак, бирок тарифти 10 сомдон кылып койсо. Бул маселе азыркы жаңы тарифтик саясатта көтөрүлүп атат. Анткени жанагы эң чоң бүгүнкү күндө промышленный тарифти коэффициент 2 эсе кылып туруп 5 сомдон 5 сом 2 тиын 5 сом 4 тиындан болгола атат. Бул маселени көтөргөнбүз, кымбатыраак баада. Бирок ошо майнингдин өзүнүн бүгүнкү күндө ошо мыйзамдуу чеги иштелүү боюнча дагы мыйзамдар боюнча дагы өзгөртүүлөр кириш керек болуп атат. Толук ошо неме кире элек да бизге майнинг фермалар. Анан эми частный жана чакан кестер немелер өздөрү салган кестеги электр энергияны в принципе он сам хозяин, ошолор пока берип атат да. Жалпы Кыргызстанда пайдалануу майнингке азыр уруксат жок, өзүңүз билесиз. Эми ошо чакан кестер курган ишкерлер элге дагы сатса жакшы болмок да негизи. Ооба, ошо 2 эсе кымбат болуп, жанагы алтын жана немелерге приравнивать этип атабыз да. Производство золота, горнодобывающих баасын. Эми келечекте биз ошол мыйзам аркылуу өкмөт менен парламент биргеликте иштеп, ошол майнинг фермаларга уруксат берип, бүт инвесторлорду чакырып, ошол жерде бирок аларды жана биздин өзүбүздүн электр кубаттуулугубузга зыян тийбеш үчүн ошол жердеги чакан кестерди айылдардагы жанагы ошолорго гана чакан кести өзүңөр курасыңар, ушул жерде иштейсиңер, бирок тариф силерге атайын баасы мындай 10 сомдон тегерегенде болот дегендей бир саясат иштеп чыксак жакшы болмок да. Менин сунушум ушундай. Сунуштап атабыз. Рахмат.